Бул аудиокитеп кыргызча аудиокитептер долбоору алкагында даярдалып, Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Камыр балбан. Мурунку өткөн заманда баласыз кемпир чал болгон экен. Бир күнү кемпир камыр жуурганда, алда Кудай-ай, ушул менин камырым бала болуп калсачы, деп арманын айтып тышка чыгат. Тыштан кайра келсе баягы камыры бала болуп калыптыр. Анда баягы кемпир чал бири-бирине сүйүнчү айтышып, абдан кубанычта болушуп, той беришип, атын камыр балбан коюшуптур. Ал абдан балбан, кайраттуу эр чыгыптыр. Камыкең 60 өгүз, 50 ат, аран кыймылдата турган темир таяк жасатып алып, 17 жашынан саякатка жөнөйт. Жолундагы шаар эли үркүп кете баштайт. Себеби таягы жерди дүңгүрөтүп солкулдатса, эл жоо келе жатабы деп качат экен. Ошентип жүрүп отурса, алдынан Толтоң деген адам чыгат. Андан камыр балбан: "Эмне өнөрүң бар?" деп сурайт. "Балбандыгым бар" деп жооп берет. "Эмесе жүр, экөөбүз жолдош бололу" деп ээрчитип алып жүрүп отурса, алдынан Суусулпаң деген кездешет. Андан "Эмне өнөрүң бар?" деп сурашат. "Менин өнөрүм агып бара жаткан деңиздерди, сууларды алаканым менен токтотомун" дейт. Ал үчөө жолдош болуп жүрүп отурса, жолунан Аялпаң чыгат. Андан "Эмне өнөрүң бар?" деп сурашса, "Менин өнөрүм тоодогу айбанаттардын баарын таш менен урсам өлбөй калбайт" дейт. Төртөө биригип алып, өзлөрүнчө тоого чыгып, аң ууламакчы болушат. Алардын бирөө күндө кошто калып, эт бышырып турмакчы болот. А дегенде Аялпаң калат. Бергилер кечинде келишсе, эч кандай тамак жок. Бир жес тумшук от аламын демиш болуп келип, этин жеп, өзүн аябай сабап кетет. Экинчи күнү Суусулпаң эт бышырганга калат. Анын да жес тумшук мурункудай этин жеп кетет. Анан да качка калышат. Үчүнчү күнү камыр балбан калып, эт бышырып отурса, жес тумшук келип: "Эт берчи" деп камыр балбанга айтат. Анда камыр балбан: "Эт жебей чок же" дейт. Ал экөө ошол жерден кармашып, камыр балбан баягы темир таягы менен чабаарда, жес тумшук качып жөнөйт. Тиги кууп жетпей калат. Ал кар үңкүргө кирип кетет. Кечинде жолдоштору келгенде камыр балбан болгон ишти айтып, үчөөнү ээрчитип үңкүргө түшсө, бир ак үй бар экен. Ал үйгө кирсе, 3 кыз ыйлап отурат. Баягы жес тумшук уктап жатат. Аны камыр балбан таягы менен 1-2 чаап жиберсе, тура калып кармашат. 3 кыз унчукпай отура беришет. Камыр балбан баягы жес тумшукту өлтүрүп, 3 кыздан сыр сураса, ал үчөө зордуктап алып келген хандын кыздары экен. 3 кызды камыр балбан тышка алып чыгып, 3 жолдошуна барып, 3 кыздын бирөөнү өзү алып, экөөнү Толтоң менен Суусулпаңга берет. Аялпаң кур калат. 3 кызды үчөөбүзгө бербейт деп үчөөнүн ичинен нааразычылык чыгып, балбанды өлтүрмөк болушат. Аны балбан билип калып, үчөөнү тең кызылдай сабай турган болгондо качып кетишет. 3 кызды балбан ханга кабар айттырып, шаарга барат. Барса, баягы 3 кыз ошол хандын кыздары экен. Хан өзү хандыктан түшүп, балбанды хан көтөрөт. Ошентип камыр балбан хан болуп, карыган ата-энесин багып калыптыр.